Кара суунун Кеңсай айылында заманбап спорт комплексинин курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул комплекстин жалпы аянты 700 чарчы метрден ашуун. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде спорттун волейбол, футбол, баскетбол түрүн ойноого шарт жаралса, ал эми бул тарабы 2 кабаттуу болот дагы, асты жуунуучу жана кийинип чечинчү жай болот да, үстү күрөш залы болот. Бұл жер азыр башка спорт комплекстерге караганда өзгөчө чоң. Башка заманбапка жооп берет. Бул жерде отдельный котельный болот бунун. Жылуулук суулар бүтүн котельный менен кышында да футбол ойносо болот, волейбол, баскетбол ойносо болот. Мындан 4 ай мурда башталган спорт комплекстин 1-чи кабатынын дубалы толук курулуп бүткөн. Учурда 2-чи кабатынын дубалын көтөрүү иштери кызуу жүрүп жатат. Ал үчүн 15ке жакын куруучу күндүн аптаптуу ысыгына карабай, эртеден кечке иш менен алек. Азыр 2-чи этажды баштадык, Кудай кааласа. Поезд классик элдердин келете бир 20 күндө бүтүрөбүз. 20 күндөн крышкасын баштайбыз. Ушул жерде жатып иштейбиз, жатаканабыз бар. Эртең 7-де турабыз, планерка кылабыз. Жумушту баштайбыз, кечки саат 8-де токтотуп, марафетке тазалап, демалганы келебиз. Обед убагында берилди. Баары жакшы болот. Жаңы спорт комплекс мамлекеттик казнадан каржыланып курулуп жатат. Тендердик баасы 33 миллион сомго жакын. Курулуш компаниянын жетекчисинин айтымында каражат өз убагында бөлүнүп, азыр бардык керектүү курулуш материалдар менен камсыздалган. Материалдык жактан эч кандай проблема жок. Бардык мына фермелерди даярдап койгонбуз. Жыгачтарды алып келип сушкаларга киргизгенбиз болдукун. Азыркы күндө материал финансовый жагынан неме жок. Сапаты булар 19 тешик тип иштерибиз. 19 тешик ар немеде келип лабораториядан өткөзүп турат. Этапный деп коет бизде. Этапный өткөзүп турат. Анан кийин мына бетондордун көбүнчө эле ошол неме менен куйдук, готовый миксер менен алып келип туруп, ошол менен эле куйдук. Айта кетсек, Кара Суу районунун Сабай айыл аймагына караштуу Кеңсай айылында буга чейин спорт комплекс болгон эмес. Быйыл мамлекеттин колдоосу менен заманбап бардык шарты бар спорттук имарат курулуп жатат. Жумуш токтобой жүрүп турса, комплексти ошол жылдын күз айларында толук бүткөрүп, пайдаланууга берүү пландалган. Мырзажигит Маматкерим уулу, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.